Президенттик башкарууну тандап алган Кыргызстан 5 май Конституция күнүндө жаңы баш мыйзам менен жашоого өттү. Өлкө ошентип 11 жылдык парламенттик партиялык башкаруудан кийин кайрадан президенттик башкарууга кайтты. Жаңы бийликтин президенттик системага өтүү демилгеси эл өзү көтөрүп чыкты. Парламенттик деп саналып, өлкөнүн тагдырын партияларга берген убакта Кыргызстан өнүкпөй эле, тескерисинче алдысу алсызын, акчасы бары акчасы жогун тономого түшкөн абал өкүм сүрдү. Ошондуктан да эл өзү башкарууну президенттик формасын тандап алды. Кече 5 май күнү биздин улуу урматтуу президентибиз баш мыйзамга кол койду. Бул өзүнүн мойнуна ушул президенттик башкарууну толук алып аткандыгына байланыштуу биздин үмүтүбүз ушул жакшы жактарга алып келет деген үмүттөбүз. Биз колдойбуз. Бул дагы ушу жакшылыктарды алып келет деген негизде болуп атса керек. Элдин бардык маанайы өзгөрүүдө болуп, бардыгы президенттик шайлоого баш ийүүдөбүз. Мындан кийинки дайыма президенттик башкаруу жакшы болуп, элди оңдоп кетет деген ойдомун. Аларча мамлекеттик резиденциясында баш мыйзамга кол коюу жана Конституцияны күнүнө карата уюштурулган иш-чарада президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарга бул багыттагы кайрылуусун жолдоду. Бүгүнкү кабыл алынган Конституцияга ылайык кадр саясатынын эффективдүү болуусу үчүн жана мамлекеттик кызматкерлерге социалдык пакеттердин каралышын эске алуу менен келечек программасын иштеп чыгып, жакын арада сунуштоону тапшырды. Кыска мөөнөттүн ичинде жалпы мамлекеттик аппараттын ишин кайра карап, түп тамырынан бери реформалап, кесипкөй жана коомдун кызыкчылыктары үчүн кызмат кылууга ылайыкталган аткаруу бийлигинин системасынын жаңы моделин курабыз. Жаңы Конституцияны жазгандар президент аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттүн иши үчүн өзү жооп бере турганы жөө келтиришкен. Мындагы башкы жүк мамлекет башчысында. Бүгүн биз буга чейинки 30 жыл аралыгында парламенттик башкарууда болдук. Анан карап турсак эч кандай жыйынтыктар болбой, көбүнчө мисалы кой түшкөптүн кой арамын өтөгөндөй жакшы бирөө мойнуна албастан жакшы жыйынтыктар болбоду. Ошон үчүн президенттик башкаруу бул бир адам мойнуна алып, бир адам өзү жеке ишти баштаганы бул өтө жакшы идея, жакшы. 30 жылдык аралыкта бир топ эле конституцияны көрдүк. 5-6 конституция болуп кетти. Эми кече 5 майда президентибиз Садыр Жапарович жаңы конституцияга кол койду. Эми бардыгын көрдүк. Ушул жаңы конституция менен жашап, элдин турмушу оңолуп, элдин ойлогон ою мүдөөсү аткарылат деген бир чоң ишеничтебиз да. Кудай буйруса эми ошол кыргыз эли абдан кыйналды. Аяк жакшысын да көрдү, жаманын да көрдү. Эми ушул жакшы заманга жетебиз деген элдин үмүтү чоң. Элдин тилеги аткарылышы керек деп ойлойбуз эми. Кыргызстандын баш мыйзамы ушуну менен 10-чу ирет өзгөрүп жатат. Эгемендик алгандан кийинки алгачкы Конституция 1993 жылы 5 майда легендарлуу парламент кабыл алган. Андан кийин баш мыйзамга президенттик башкаруунун кепилдигин өзгөрүүлөр 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2007 жылдары киргизилген. Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы Конституциянын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Аткаруу бийлигинин жаңы тутумун түзүү колго алуу керектигин өлкө элине кайрылуусунда тастыктап кетти. Бул чечимдердин баары өлкөнүн өсүп өнүгүү кызыкчылыгын көздөйт. Аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Экинчи, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалдарда иш алып бара турган түзүм болот. Үчүнчүсү, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жана анын катчылыгынын базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлөт. Бул түзүм стратегиялык маселелер, ири инвестициялык долбоорлор, реформаларды даярдоо жана аларды ишке ашыруу, ошондой эле улуттук программаларды көзөмөлдөө менен алектенет. Төртүнчү, биз улуттук маданиятты, илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү, кыргыз коомун кайра идентификациялоо, улуттук кайра жаралуу, кыргыз диаспоралары менен өз ара байланышуу маселелерин өзүнчө блокко камтыйбыз. Бул багытта мамлекеттик катчы иш алып барат.
Талдоочу Токтоназар Акынжановдун белгилөөсүндө аткаруу бийлигинин системасы өзгөрбөсө, анда бул мамлекет башчыда башкалар түшкөн жол менен кетиши ыктымал болчу. Улуттук идеология менен иштеген, күрөшкөн кызмат жок болуп кеткендигинин себебинен улам мамлекеттин кызыкчылыгы жеке тараптардын талашында келди. Мамлекеттик катчы деген эме кылып атат. Мамлекеттик катчы керек экендигин турмуш көрсөтүп атат. Бардык нерселер бөлүнүп калып эле, идеология такыр эле артта калды деп ойлоймун да. Эми премьер-министрликте атын жойгон менен бирок ошол орду бар, ошондой эле должностьта, бирок Садыр Жапаров бардыгына жооп берет. Эми муну айткан себеби Садыр рисковать етіп атат да, чындыгында. Как адам катарын ойлоп көргүлө, бир эле тоонун бардыгын өзүнүн үстүнө айма кылып алса, сөз күч келет. Эми ошону дагы колдош керек болуп атат. Анан минтпеди, тегинтпеди деп бизде ошо Кыргызстанда бардыгы эле толбой сынчы болуп кетти да. Президенттин жарлыгына ылайык министрлер кабинетинин түзүмү төмөнкүдөй болду. Экономика жана финансы министрлиги, Коргоо министрлиги, Тышкы иштер министрлиги, Юстиция министрлиги, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги, Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Энергетика жана өнөр жай министрлиги, Айыл, Токой жана суу чарба министрлиги, Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлиги, Санариттик өнүктүрүү министрлиги, Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Министрлер кабинети төмөнкүлөрдөн турат. Министрлер кабинетинин төрагасынан, Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарынан, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министринен, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санариттик өнүктүрүү министринен, министрлерден, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан, Министрлер кабинетине караштуу төмөнкү аткаруу бийлигинин органдары иштейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги, финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы. Жаңы конституциянын долбоорунда өкмөттү да президент башкара турганы жазылат. Президенттин администрациясы башчысы бир эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы кызматынын айкалыштырып иштейт. Өкмөт тууралуу мыйзамдын негизги учурлары жана өзгөрүүлөрү. Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин президент ишке ашырат. Буга чейин премьер-министр, министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын президент аныктайт. Мурда 60тан ашуун мандат алган фракция же көпчүлүк коалиция премьер-министрликке талапкер көрсөтчү. Ал өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жогорку кеңешке киргизип келген. Бир эле адам министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрация башчысы кызматын айкалыштырып иштейт. Мурда премьер-министрдин президенттик аппаратка тиешеси жок болгон. Президент аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүн жетектейт. Министрлер кабинетине жана ага баш ийген органдарга тапшырмаларды берет. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүн кызматынан убактылуу четтетет. Президент министрлер кабинетинин жыйналыштарында төрагалык кылат. Президент министрлер кабинетинин жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына жеке жооп берет. Эгерде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү отчетко жогорку кеңеш тарабынан канааттандырарлык эмес деген баа берилсе, президент министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт. Буга чейин мындай учурда өкмөт толугу менен отставкага кеткен. Министрлер кабинети төрагадан, төраганын орун басарларынан жана башка мүчөлөрүнөн турат. Ал жогорку кеңештин макулдугу менен президент тарабынан дайындалат. Төрага министрлер кабинетинин ишмердүүлүгү үчүн президенттин алдында жоопту. Буга чейин жогорку кеңешке жоопту болгон. Президент өз демилгеси менен министрлер кабинетинин курамын же мүчөсүн кызматтан кетирүүгө укуктуу. Муну жогорку кеңеш депутаттарынын 3/1 демилгеси менен өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси жалпы жыйында каралчу. Төраганын кызматтан кетүүсү жалпы министрлер кабинетинин отставкасына алып келбейт. Мурда баары отставкага кетчү. Президент кызматка киришери менен министрлер кабинетинин бардык курамынын ыйгарым укуктарын токтотот. Мурда бул нормага парламенттин жаңы чакырылышы келгенде аткарылчу. Иштеп көрүш керек. Мисалы үчүн бир жылда, жарым жылдан кийин ушу результатын берет. Маселен,
аты кичине өзгөрүлүп калды, премьер-министр деген нерсенин жөн эле төрагасы делип калды. Бирок ошол эле иштеп атат. Эми ал Марипов жаш жигит, жакшы иштеп берер. Артем мисалы үчүн эң жакшы иштеп атты. Жанагы министрлерден мурун эле кыскартыш керек болчу. Мен ошол жерде кичине салыштырып кетейин. Швейцарияда болгону 6 министрлик бар экен. 44 депутат бар экен. Швейцария гүлдөгөн мамлекет деген. Биздикинде оңор шендүү болбоду да, аткаминерлер слишком өтө эле көп болуп кеткен да. Эми мынау эмени мындай иштейт, тигиндей иштейт деп диагнозду коюунун ордуна ошол кандай иштеп берет, ошону кичине үмүт кылыш керек да. Өкмөттүн ордунда түзүлгөн министрлер кабинети 6 майда алгачкы кеңешмеге чогулуп, анда төрага Улукбек Марипов азыркыдай экономикалык катчылык маалында чукул чечкиндүү чаралар көрүлүшү керектигин айтты. Президент министрлер кабинетине каатчылыкка каршы бир катар тапшырмаларды чечүүнү милдеттендирди. Биринчи кезекте бизнес жүргүзүү шартын болушунча жакшыртуу. Ошол максатта инвестицияны өнүктүрүү жана коргоо министрлиги түзүлдү. Ошондой эле жеке менчикти коргоо багытында иштерди күчөтүү зарыл. Биз күнү түнү чукул кырдаал режиминде иштейбиз. Сөздөн ишке өтчү маал келди. Айрымдары үчүн өкмөттүн министрлер кабинети болуп түзүлүүсү, аты өзгөрүлүп, заты сакталып калган системадай туюлганы менен адатка түшүп үйрөнүп калган системаны жарып, чечкимдүү кадамдарга барып жаткан бийликтин ар бир аракети, ар бир кыргызстандыктын бакубат жашоосу үчүн экендиги буга чейин да айтылып келген.